Бензин эмне себептен кымбаттайт? Кыргызстанда май айынан баштап бензин баасы 2 сомго чейин жогорулашы күтүлүүдө. Бул тууралуу нефтетрейдерлер биримдиги кабарлады. Мисалы, эл көп койгон АИ 92нин баасы Бишкекте 51 сом 40 тыйын болсо, эми 53 сом 40 тыйын болушу мүмкүн. Орусияга салынган санкциялардын айынан мунайчы мамлекеттер өндүрүштү кыскарткан. Бул Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Мындан тышкары мунайдын дүң баасынын кымбатташына Орусиядагы тийиштүү 2 заводду жазгы оңдоп түзөө иштери да себеп. Орус деген анан Кемпердеги шаардагы 2 завод пландык ремонтко туруп атышат. Ал эми мына июнь айында дагы бир Омскидеги жайгашкан чоң 2 заводдор бири дагы турат. Ремонтко деп кабар берип атышат да. Ал кандай эле таасир этет десеңер, баягы 2 завод иштебей тургандыктан сүрөт талап жогорулап баштады да. Ошого жараша эми Россиянын заводдору дүң бааларын жогорулатат. Жыл башынан бери 35% жогорулады. Global Petrol Prices.com сайтынан коңшу өлкө Казакстанда бензин орточо баасы 41 сом экенин көрүүгө болот. Казакстанда дагы апрелде күйүүчү май кескин кымбаттары айтылган. Бийлик мунун зарылдыгын күйүүчү майлоочу майлардын коңшу өлкөлөргө экспорттолушу менен түшүндүрүп, эгер баа жогорулабаса, Казакстан жакын арада майдын жалпы тартыштыгына дуушар болорун эскерткен. Ал эми Өзбекстанда бензин кыйла кымбат, орточо 61 сом болсо, Түркмөнстанда 37 сом. Казакстан менен Түркмөнстанда нефт чыккандыктан аларда арзаныраак. Ал тапта Кыргызстандын өзүндө деле мунай кендери бар, бирок аны иштетип элге сатуу иши жолго коюла элек. Чүйдөгү Жунда заводу дале жабык турат. Эгер өзүбүздүн мунайды кайра иштетсек, баанын арзандоосуна таасир этмек. Сиздин оюңуз кандай? Комментарий жазыңыз. Каналга катталыңыз. Факт-чек кылууга тема сунуштасаңыз да болот. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.